Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер менен куттуу Рамазан айында кайрадан жолугуп отурганыбызга өтө кубанычтабыз. Белгилүү бир адамдын ислам динине келүү тарыхын чагылдырган алгачкы көрсөтүүбүздүн коногу келме, дуа кылалы, Аллах улук деген ырларды жаратып, аткарып, ошол ырлары менен элине тынбай өзүнүн кызматын кылып келаткан ырчы айымыбыз Ташкент кызы Гүл. Рамазан, Рамазан, куттуу болсун Рамазан, 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 куттуу болсун Рамазан, 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 куттуу болсун Рамазан, Рамазан. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Кандайсыз, кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Эже, ушу сиз чыгармачылыкта жүрөсүз, ырларды жаратып, ошол эле учурда үй бүлөңүздү дагы бирдей алып кетип атасыз. Кантип жетишип атасыз? Эми мен чыгармачылык менен үй бүлөнү чогуу алып кетип атам деп жар салып айта албайм. Анткени көбүнчө үй бүлөмө басым жасайм. Ал эми чыгармачылыкта анчалык деле тытынып, баягы тынымсыз иштеген деле жокмун. Баягы кандай мүмкүнчүлүк болуп калса, кандай шарттар болуп калса, мен ошого карап эле андан кийин элге өзүмдүн чыгармаларымды тартып коюп атам. Демек, өтө тытынып, жулкунуп деле иштебейт экенсиз. Алгач сиз ошо Барам сага деген ырыңыз менен эл оозуна алындыңыз. Ал ырды биз да угуп калдык кичинекей кезибизде, ошол менен чоңойдук. Андан кийин эле ошо жогорудагы ыйман жөнүндө ырларды жарата баштадыңыз. Кантип ушул жаатка өтүп калдыңыз? Негизи Кудайга шүгүр, мен өзүм мусулман үй бүлөдө төрөлгөн адаммын. Анан буга чейин Раматылык апам кичинекей кезимде 7 жашында кадимки биз окуп жүргөн Фатиха ыхластан турган сүрөнү, эми Куранды жаттатып, анан дайыма Кудайды оозунан түшүрбөгөн адам болчу. Анан Кудайды таанып, Кудайды жакшы көрүп, ушундай эле адамдардын бири болчумун. Исламды таанып баштадым. Мен окууну бүтүп, Бишкекке келип, жогорку окуу жайга тапшыргандан кийин кичине таанып баштадым. Түрткү десем кандай? Мени бирөө мажбурлап алып барып. Демек, сиз кичинекей кезиңизден бери эле ошо динден түшүнүүңүз болгон экен. Ошол Бишкекке келгенден кийин, окууга келгенден кийин, анан ошол жан дүйнөңүздөгү сезимдер күч алып, анан ушинтип жол салынып калган экенсиз. Ооба, бунун өзүнчө баягы айтып көрсөң сөз көп болуп кетет, тарыхы болот да. Эми ар бир адамдын динге келүү тарыхы бар да. Анын сыңарындай исламга келиш үчүн, исламды толук тааныш үчүн мен кийин ислам университетинде да окуп, анан ошол жактан кичине да болсо өздөштүрүп, айырмалап, ошентип алып калдым да. Ага чейин үстүртөн тааныйт элем. Анда биздин телекөрүүчүлөргө жоолуктун пайдалары тууралуу айтып бербейсизби? Жоолуктун пайдалары эми эмне деп айтмакчымын? Биринчиден, мисалы, бизди жараткан Аллах Тааламдын буйругу экен жоолук. Эми жоолук деген орамол деп буйрулат да. Аны биз жоолук деп түшүнөбүз да. Андан кийин бул эгерде бизди жараткан Аллах Таала буйруп атса, демек бул сөзсүз түрдө бизге пайдалуу. Анан албетте бактылуулук дагы билинбеген менен жоолукта бар. Мен муну өзүм качан жоолук салынып баштаганда сезип баштадым. Өзүмдүн кадимкидей пайдасын, баардык даамын да көрдүм десем болот. Эми жоолуктун пайдасы эмнеде? Мисалы, кыз кишиге баягы жоолуктун эмнеге эме кылган? Кыз киши аябай сулуу, ажарлуу, аябай назик зат эмеспи? Анан аны баягы аярлап, гүлдү кандай аярласаң, гүл ошончолук ачылып, ошончолук жакшынакай болуп турат да. Анан анын сыңарындай кыз аял заты бул гүл сыяктуу деп ойлойм. Анан биздин жоолугубуз бул бизге аярлап турат, бизди көп сырткы жаман чөйрөлөрдөн сактап турат. Көзгө көрүнгөн жана көзгө көрүнбөгөн зыяндуу нерселерден жоолук чындап эле бизди калкалап сактап турат экен да. Анан албетте жоолук бул аял затына чырайлуулукту берет, назиктикти берет жана аял затынын аял зат экенине басым жасайт. Гүл эже, биздин көрсөтүүбүздүн шарты боюнча сиз биздин коногубуз болдуңуз. Анан сиз бүгүн эфирибиздин кийинки коногуна бир суроо калтырып кетишиңиз керек. Бирок азыр мен сизге бир суроо берем. Ошол суроону жооп берген соң сиз биздин кийинки коногубузга өзүңүздүн сурооңузду калтырып кетесиз. Менин суроом: Ыйык Куран-ы Каримде канча сүрө бар?
Куран Каримде 114 сүрө бар. Кийинки сурооңуз. Кийинки эстафетанын ээсине суроо узатмакчымын. Бул суроо мүмкүн кээ бир адамдарга жеңил, жөнөкөй болушу мүмкүн, а бирок көпчүлүк адамдар үчүн кызыктуу болуш керек да. Курандын ачкычы болгон Фатиха сүрөсүнүн кыргызча котормосу. Чоң рахмат Гүл эже, бүгүн келип биздин көрсөтүүбүздүн коногу болгонуңуз үчүн. Сизге мындан кийинки иштериңизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылыгыңызда өсүштөр болсун. Ал эми кармаган норозобуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар.